Саламатсыңарбы балдар? Александр, саламатсыңбы? Саламатсыңар балдар да бир жолу. Бардыңар, кошулдуңарбы? Агахан, саламатсыңбы? Маанайыңар кандай балдар? Сабакка даярсыңарбы? Арсен жакшы, оба дейт. Айдар, саламатсыңбы? Далер, саламатсыңбы? Сабакка даяр болсоңор, сабагыбызды баштайбыз балдар анда. Кутмандуу күнүңөр менен балдар. Сабакка даяр болсоңор, дептериңерди ачып балдар. Китеп дептериңерди даярдап алдыңарбы? Калем сапты даярдап алгыла. Дептериңерди ачып, бүгүнкү числону жазгыла. 9-сентябрь, класс иши. Числону жазабыз балдар. Нурсултан жазабыз. Сабактын темасын жазгыла. Сабактын лексикалык темасы сенин үйүң кандай? Үй бүлө, үй жөнүндөгү теманы улантабыз. Грамматикалык темасы сүйлөмдүн аныктоочу. Числону жазабыз балдар. Темасын жазабыз сабактын. Сенин үйүң кандай? Грамматикалык темасы сүйлөмдүн аныктоочу. Сенин үйүң кандай? Кандай которулат балдар? Какой твой дом? Да? Сүйлөмдүн аныктоочу. Аныктоочуду өткөн сабакта дагы сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүн өткөнбүз. Сүйлөмдүн аныктоочу бул определение. Бүгүн аныктооч жөнүндө сөз кылат экенбиз. Жаздыңарбы? Балдар, числону, теманы жаздыңарбы? Ооба дейт Амир. Анда сабактын максатын кайталайбыз. Өтүлгөн теманы кайталайбыз. Жаңы теманы өздөштүрөбүз. Көнүгүү мисалдар аркылуу бышыктайбыз. Жаңы сөздөрдү өздөштүрүп, туура так айтууга, жазууга көнүгөбүз. Ой жүгүртөбүз. Тилибизди жатыктырабыз. Тапшырмаларды аткарабыз темага карата балдар. Биз силер менен сүйлөм мүчөлөрүн өтүп атабыз балдар. Сүйлөм мүчөлөрү 2-ге бөлүнөт дегенбиз. Баш мүчөлөр, анан айкындооч мүчөлөр. Баш мүчөлөр кайсылар? Балдар, баш мүчөлөр кайсылар? Главные члены предложения. Баш мүчөлөр менен баяндооч дегенбиз. Ал эми айкындооч мүчөлөр аныктооч, толуктооч, бышыктооч. Второстепенные члены предложения определение, обстоятельства и дополнение. Бүгүн болсо аныктоочту өткөнбүз балдар. Сегодня будем проходить определение. Аныктоочтор сүйлөмдөгү заттын санын, сынын, кимге таандык экендигин, аны кеңейтип ачып берүүчү өзгөчө белгилерин көрсөтүүчү, иликтеп, тактап, аныктап берүүчү сөздөрдү аныктоочтор дейбиз. Что такое определение?
Определение обозначает разные признаки предмета, то есть подлежащего, да, и отвечает на вопрос кандай, кайсы, канча, нече, канчанчы, неченчи, кимдин, эмненин, кайдагы, кимдеги, эмнедеги деген суроолорго жооп берет экен аныктооч сүйлөмдө. Кандай, какой, кайсы, который, канча, нече, сколько, кимдин эмненин, чей, чья жана башка суроолорго жооп берет. Мисалдарды окуп көрөлү аныктоочко карата балдар. Анан аныктоочтордун милдетин кайсы сөз түркүмдөрү аткарат? Сөз түркүмдөр деген эмне эле балдар? Сөз түркүмдөр это части речи. Биринчи сүйлөм. Сары жалбырактар шамалга учуп баратты. Бул жерде сары жалбырактар шамалга учуп барат. Азыр күз келип, жалбырактар эмне болот? Саргайып баштайт, балдар. Сары жалбырактар, желтые листья начали падать, да? Сары сынаточ сүйлөм ичинде заттын сынын билдирип, анын кандай экендигин аныктап, аныктоочтук кызматты аткарууда. В этом предложении определение сары выражено прилагательным, да? Сынаточ. Выражено, определение выражено прилагательным. Не упал. Kimdir bирөө чалып атат балдар. Ошон үчүн сабагыбыз, экраныбыз өчүп калды. Кана мисалын окуп атканбыз, биякта биринчи сүйлөмдө аныктоочтун милдетин сынатооч аткарды. Сары кандай суроого жооп берет? Кандай. Экинчи сүйлөмүбүз балдар. Арадан 7 күн өтүп кетти. 7 сөз түркүмдөрү боюнча санатооч сүйлөмдө күн зат атоочунун канча экендигин аныктап, аныктооч болуп түшүүдө. В этом предложении определение выражено числительным. 7 кандай суроого жооп берет? Канча. Арадан 7 күн өттү. Определение выражено числительным. 7 деген канча эле бул? 7. Отвечает на вопрос сколько. Кийинки сүйлөмдө өткөн күндөрүң кайрылып келбейт. Өткөн сөзү этиштин өзгөчө формаларынын бири болгон атоочтук сүйлөмдө күндөр зат атооч сөзүнүн убакыт сынын көрсөтүп, кайсы күн экенин аныктап, аныктооч болууда. Вот в третьем предложении определение выражено глаголом. Өткөн, прошедший, прошло. Өткөн күндөрүң кайрылып келбейт. Время, которое прошло, не возвратится деп атат, Андан кийинки сүйлөмдө болсо карагыла. Ал бала бир заматта көздөн кайын болду. Ал сөзү зат атооч, сөзү ат атооч. Сүйлөмдө бала зат атооч сөзүнө шилтеме маани катарында келип, кайсы бала тууралуу сөз болуп жаткандыгын аныктап, аныктоочтук кызматта келүүдө. Вот в четвертом предложении определение выражено местоимением.
и отвечает на вопрос «Кайсы бала?» «Кайсы?» «Ал бала?» «Кайсы?» деген суроого жооп берет ат атооч ал деген эмне үчүнчү жактын ат атоочу жекелик түрдө 10. Төртүнчү сүйлөмдө айылдын аксакалдары бир дөбөгө чогулушту. Айыл сөзүнүн илик жөндөмөдө келип, сүйлөмдөгү аксакалдардын айылга таандык экендигин көрсөтүп, аныктооч катары келүүдө. Бул жерде определение выражено в существительном выразительном падеже. Обозначает принадлежность. Илик жөндөмө родительный падеж. Кайсы суроого жооп берет эле? Кимдин, эмненин? Эмненин аксакалдары? Айылдын. Старейшины села. Да? Село принадлежит аксакалдарга. Кийинки сүйлөмдө чоң атага жыгач кесеге тамак куюп беришти. Жыгач сөзү өз алдынча зат атооч сөз, бирок сүйлөмдө кесенин эмнеден жасалгандыгын көрсөтүп, анын белгисин аныктап, аныктооч катары келүүдө. Бул жерде аныктоочтун милдетин зат атооч аткарып атат. Здесь определение выражено существительным. Например, жыгач эмне? Эмне жыгач? Деревянная, да? Чашка. Дедушке дали деревянной чашке еду. Жыгач кесе. Значит, определение здесь выражено существительным. Бул мисалдар болду. Кана аныктооч, ошондо сынатооч менен, санатооч менен, этиш, ататооч, илик жөндөмөсүндөгү зат атоочтор жана зат атоочтор аркылуу жасалат экен. Значит, определение выражается прилагательным, числительным, глаголом, местоимением, существительным в родительном падеже и здесь существительным. Жаңы сөздөрдү кайталап алып, азыр текст менен иштейбиз, балдар. Жаңы сөздөрдү чогуу кайталайбыз. Көп патирлүү, много комнат, кабаттуу, этажный, кенен, просторный, чакан, небольшой, гүлзар, клумба, жашоочу, житель, эси, хозяин, сарай, дворец, курулуш, строение. Эстеп калганга аракет кылгыла, балдар. Көп патирлүү, кабаттуу, кенен, чакан, гүлзар, жашоочу, эси, сарай, курулуш. Бул сөздөрдү колдонуп азыр текст менен иштейбиз. Окуу китебиңердеги 8 беттеги 12 көнүгүнү аткарабыз. Текстти тыным менен окугула, суроолорго жооп бергиле. Прочитайте текст выразительно и ответьте на вопросы. Үй жөнүндө үйдүн аңгемеси, рассказ дома, который живут люди, да? Үйлөр ар кандай болушат? Чоң окуйбуз, балдар. Көп патирлүү бийик үйлөр, бир кабаттуу үйлөр, кооз сарайлар, жөнөкөй курулуштар. Үйлөрдүн кылган жумушу да ар башкача. Кээ бир үйлөрдө адамдар иштешет же окушат. Айрымдары дүкөн. Менин жумушум эң маанилүү. Менде адамдар жашашат. Мен кадимки эле 8 кабат үймүн. Түгүл лифт да бар. Дарегим Москва шаары, Петров паркы. Жаңы үйлөр Б корпусу. Биз алипедеги тамгалардай болуп, А корпусу, Б корпусу, В корпусу болуп катар турабыз. Бул эмне жөнүндө экен? Үй жөнүндө болуп атат, текст. Үйлөр ар кандай болушат дейт. Дома бывают разными. Көп патирлүү бийик үйлөр, бир кабаттуу үйлөр, кооз сарайлар, жөнөкөй курулуштар дейт. Они бывают многоквартирными, многоэтажными, бывают красивые дворцы или бывают простые строения, да? Үйлөрдүн кылган жумушу да ар башкача. И дома тоже
выполняет разные, например, кейбір үйлерде адамдар иштешет же окушат. В некоторых домах люди работают или учатся. Айрымдары дүкөн, некоторые магазины. Менин жумушум эң маанилүү. Моя работа самое главное. Менде адамдар жашашат. И важное, да, во мне живут люди, дейт. Мен кадимкеле 8 кабат үймүн. Я обычный 8-этажный дом. А түгүл лифт та бар. Даже есть лифт. Дорогим, адрес мой. Город Москва, парк Петрова, жаңы үйлер корпусу. Корпус Б новых домов. Биз алипедеги тамгаларда болуп А корпусу, Б корпусу, В корпусу болуп катар турабыз. Мы по порядку расположены. Например, первый А корпус, корпус Б и корпус В. Экинчи бөлүмү. Жаңы үй кезинде биринчи жашоочулар көчүп келгени эсимде. Алар жүк ташуучу машинелер менен көчүп келишкен. Балдар, менен чогуу окуп атасыңарбы? Эмеректерин, кийим-кечелерин, ит мышыктарын алып келишкен. Жакшы, Рамазан, чогуу окуйбуз. Баары тең бактылуу болушуп, күлүп, бири-бири менен таанышып, бири-бирин кошуна деп аташкан. Ошондон баштап менин терезелеримде ар күнү кечинде жарык үй. Короодо балдар ойношот, чоңдор сейилдешет. Айланамда гүлзарлар, бийик дарактар өстү. Жашоочуларды күн сайын окууга жана ишке узатам. Кечинде кайтып келишин күтөм. Алыс жакка кетишсе, мен аларды сагынам. Жашаган адамдар да мени сагынышат деп үмүттөнөм. Перевод. Когда я был новым, переехали жильцы, да? Алар жүк ташуучу машинелер менен көчүп келишкен. Они переехали грузовыми автомобилями. Эмеректердин кийим-кечелерин, ит мышыктарын алып келишкен. Они принесли мебель, например, все, что необходимое, да? Баары тең бактылуу болушуп, күлүп, бири-бири менен таанышып, бири-бирин кошуна деп аташкан. Все были какими? Радостными, счастливыми. Ошондон баштап менин терезелеримде ар күнү кечинде жарык күйүп, короодо балдар ойношот, чоңдор сейилдешет. С тех пор у меня в окнах светятся, короодо балдар ойношот, во дворе играют дети, а взрослые гуляют. Айланамда гүлзарлар, бийик дарактар өстү. Вокруг меня растет клумбы и высокие деревья. Жашоочуларды күн сайын окууга жана ишке узатам. Я их провожаю на работу, на учебу и жду, когда они возвратятся вечером. Алыс жакка кетишсе, мен аларды сагынам, дейт. Если они уезжают далеко, я по ним скучаю. Жашаган адамдар да мени сагынышат деп үмүттөнөм. И думаю, что жители тоже скучают по мне. Так, кана, эсимде мына сөздүк иштерин кайталап коелу. Помню, сагын, скучать, узат, провожать, үмүттөн, надеяться. Суроолорго жооп берип көрөлү, балдар, кана. Жашоочулар эмне үчүн бактылуу экен? Ким жооп берет? Как вы думаете, почему жильцы счастливые? Жашоочулар эмне үчүн бактылуу? Кандай ойлойсуңар, балдар? Балдар. Жашоочулар эмне үчүн бактылуу? Алардын үйү бар, туура, Агахан. Үй, анан кандай үй экен ал? Жаңы. Кошуналар менен таанышкан үчүн дейт, туура, Нурел, азаматсың. Жаңы үй жашоочуларга жаккан сүйлөмдү текстен таап далилдегиле. Жаңы үй жашоочуларга жаккан сүйлөм кайсы болду? Мынакей, баары тең бактылуу болушуп, күлүп, бири-бири менен таанышып, бири-бирин кошуна деп аташкан, дейт, балдар. Эмне үчүн жашоочуларын күтүп сагынат экен үй? Я, эмне үчүн деп ойлойсуңар, балдар? Үй жашоочуларын сагынат экен, я скучаю по ним деп атат, дом. Анткени аларга кымбат, дейт.
жашоочу үй үчүн жашоочулар кымбат. Болуптур Рамазан, туура. Жашоочулар да үйүн сагынабы? Эмне үчүн дейт. Мисалы үчүн, жильцы скучают по дому? Почему? Мисалы үчүн, силер алыс жака кетсеңер, үйүңөрдү сагынасыңарбы? Эмне үчүн? Рамазан, ооба. Эмне үчүн сагынасыңар, мисалы? Эмне үчүн сагынасыңар үйүңөрдү? Үйүңөрдү эмне үчүн сагынасыңар, балдар? Ооба, анткени аларда үй бүлөсү, атасы, апасы, үй бүлөсү менен чогуу жашайт, Ар бир адам өзүнүн үйүн сагынат. Силерге өзүңөр жашаган үйүңөр жагабы? Эмне үчүн дейт? Вам нравится свой дом, где вы живете? Почему? Рамазан, ооба дейт. Эмне үчүн? Даниэль, ооба. Эмне үчүн силерге үйүңөр жагат? Ия. Ооба, анткени чоң дейт. Туура. Жакшы, балдар. Бул суроого дагы ойлонуп көрөсүңөр. Агахан кооз дейт. Азаматсыңар, жакшы, балдар. Анда эмесе 13-чү көнүгүн аткарып көрөлү. Сүйлөмдөрдүн туура жана ката экенин аныктагыла дейт. Үйлөрдүн баары бири-бирине окшош болушат дейт. Туурабы? Окшошпу? Туура же ката? Туура, правильно. Ката жок. Жок, Нурел, туура, жок. Окшош болушпайт, Петров паркындагы Б корпусундагы үйдө лифт жок. Туурабы же катабы? Петров паркындагы Б конушундагы корпусундагы үйдө лифт жок. Ката, лифт бар болчу, Бул 8 кабат үй. Туурабы? 8 кабат үй беле? Ооба, Нурел, туура. Нурел туура тапты, азаматсың. Үй өзү жөнүндө айтып берет. Бул текстте үй өзү жөнүндө айтып бердиби? Ооба, Агахан, туура. Азаматсың. Үйдө жашоочулар бактылуубу? Үйдө жашоочулар бактылуу дейт Бектур. Туура. Жашоочулар бири-бирин сыйлашат дейт. Сыйлашабы? Туурабы? Сүйлөм? Ооба, Айлон, туура. Жашоочулар алыска кетсе, үй аларды сагынып кетет. Туурабы? Ооба, Агахан, туура. Жашоочулар да үйүн сагынышат. И жильцы скучают по дому. Ооба, булардын баары туура сүйлөмдөр болду, Кана эми таблицаны толтурабыз, балдар. Тема боюнча эмнелерди билдим, дептериңерге. Тема боюнча эмнелерди аткара алам. Мага эмне түшүнүксүз болду. Тема боюнча по теме что я узнал. Тема боюнча эмнелерди аткара алам. По теме что я могу выполнить. Какие задания можете выполнить. Мага эмне түшүнүксүз болду. Мне было что-то непонятно. Что было непонятно вам? Азыр бат-баттан толтура салгыла, балдар. Таблицаны. Тема боюнча эмнелерди билдим. По теме что я узнал. Тема боюнча эмнелерди аткара алам. Что я могу выполнить по теме. Мага эмне түшүнүксүз болду. Мне что было непонятно. Бул үй иши эмес, азыр аткарасыңар, Ислам. Үй иши башка. Бат-баттан, тез-тезден. Убактыбыз аз калып баратат. Жазып алдыңарбы? Үй тапшырмасын алабыз, балдар. Үй тапшырмасы 9-чу беттеги 14-чү көнүгүү. Эмне кылыш керек? Суроолорго жооп берип, өзүңөрдүн үйүңөр жөнүндө презентация жасагыла. Ответьте на вопросы. Өзүңөрдүн үйүңөр жөнүндө презентация жасагыла. И сделайте презентацию про свой дом. И можете отправить презентацию по WhatsApp. Вот. Суроолорго жооп бересиңер биринчи. Өзүңөрдүн үйүңөрдү сүрөттөп бергиле. Өзүңөрдүн бөлмөңөрдү сүрөттөп бергиле. Үйдө гүлдү кайсы жерге өстүргөн жакшы? Үйүң кайсы көчөдө? Үйүң кандай? Үйүңдө канча адам жашайт? Алардын бөлмөсү барбы? Ооба, компьютерде презентация жасап, өзүңөрдүн үйүңөр жөнүндө про свой дом отправите мне. И не забудьте ответить на эти вопросы. Үйдө баарынын өз-өзүнчө бөлмөсү болуш керекпи? Эмне үчүн? Үйдө сенин ордуң барбы? Ал кайсы жер? Коноктор кайсы бөлмөдө отурушат? Кайсы бөлмөдө укташат? Өзүңдүн үйүң сага жагабы? Эмне үчүн?
Тапшырма түшүнүктүүбү? Балдар. Таблицаны жазып алдыңарбы? Бары түшүнүктүү болсо, суроолоруңар жок болсо, балдар, мен силер менен коштошом. Саламатта калгыла. Суроолоруңар болсо, убакыт бүткөнчө берсеңер болот. Үй тапшырмасы боюнча бардыгы түшүнүктүү болдубу, балдар? Мисал үчүн, бул суроолор окуу китебиңердин 9 бетинде 14 көнүгүүдө бар. Таблицаны дагы китептен табасыңар, балдар. Таблица 8